Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Ошто 2000 индиялык студент өзгөчө абал учурунда карантинде жашап жатат. Адамдарды картошкада эле ташып, жүк ташуучу унаанын айдоочусу кармалды. Комендант: эркек кишиге гинекологко барат деген багытма берипсиңер. Дарыгерлер кимге эмне берип жаткандары карасаңар. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Жүк ташуучу унаа менен адамдарды алып бара жаткан айдоочунун видеосу интернетке жарыяланып, талкууга алынды. Анда айдоочу бир топ адамды алып бара жатканын жана алар түптөн чыгышканын, картошкага бара жатышканын айтып жатканын көрүүгө болот. Булардын да мынча чогултулган. Ал эки кишиден ашык киши чогултканга болбойт. Майка, тем более түптөн чыкты билесиз да. Түптүктөрбү? Германиянын Борбор шаары Берлинде азан айтылды. Бул тууралуу видео тасманы Facebook колдонуучусу Меретука Месут Болот баракчасына жарыялады. Видео тасмада көрүнүп тургандай, Берлин шаарынын көчөлөрүнүн биринде азан айтылып, тургундар аны видеого тартышкан. Азан айтылып бүткөндөн кийин баары Аллаху акбар деп кыйкырышты. Булак nazarnews.kg. Ош облусунун Ноокат районунда коронавирустан 80 жаштагы дагы бир бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал кечээ 4-апрелде каза болгон. Ал коронавирусту чет өлкөдөн жуктуруп келип дарыланып жаткан. Абалы оорулуп, жүрөгү кармап каза болгон деп айтылат маалыматта. Мен айрым райондук ооруканада иштеген дарыгерлерге ошол жерде багытма берип жаткандарга кайрылгым келет. Кечээ күнү биздин кызматкерлер посттон жаранды тосушуп, кайда бара жатканын сурашса, ооруканага бара турган айтыптыр. Багытма сурашса, гинекологко барат деп жазылып туруптур, деди Ош облусунун коменданты Нурдин Маликов. Маликов өз сөзүндө дарыгерлер карантиндин тартиптерин сактоого эң биринчиден болуп кызык таркатмар экенин айтты. Дарыгерлер, сиздер карантиндин сакталышына чоң жардам бере турган адамсыздар. Абдан шашылыш болуп жатса да келген адамдарга аныктама, багытма берүүдө кылдат карооңуздарды өтүнөм. Чыныгы ооруган кишилерге берилиш керек да багытма, деди Маликов. Ошто 2000 индиялык студент өзгөчө абал учурунда карантинде жашап жатат. Ош МОУнун эл аралык медицина факультетинин 3-курсунун студенти Аюш карантинде окуу жайдын мугалимдери жана курдаштары аралыктан жардам берип жатканын айтты. Кечке батирде отурабыз, сыртка чыга албайбыз. Паркте салгандык, кесиптештерди, досторду сагындык. Бирок азырынча алар менен жолукпай турушубуз керек. Тамак ашыбыз жетиштүү, батирде болгону үчөөбүз эле жашайбыз. Окуубуз болсо онлайнга өттү. Лекция угуп, практикада онлайн түрүндө болуп жатат. Мурда бет кап тагынчу эмеспиз. Карантинге чейинки күндөр менен азыркы күндөрдү салыштырганда эркиндикти сезбей калдык. Бардык жерде милиция кызматкерлери жүрөт. Ош мамлекеттик университетинде 2000ден ашуун индиялык студент билим алат. 2-апрелде Индиянын Кыргызстандагы элчилиги Оштогу студенттерине дары-дармек жеткизет. Азыр анын Ош МОУнун жетекчилери жатаканаларда жана батирлерде жашап жаткандарга бөлүштүрүп берип жатат. 2019-жылы октябрда Индиянын Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуп жатканын маалымдаган. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус славян университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алат. Ал арада Индиянын Гоа аймагынан жана Дели шаарынан 15 кыргызстандык казак өкмөтүнүн жардамы менен үйүнө кайтып келишти. Алар Казакстандын жарандары менен кошо атайын учакта коңшу өлкөгө жеткирилген. Эвакуациялангандарды Тараз шаарынын аэропортунан Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери тосуп алып, атайын транспорт менен 4-апрелде өлкөгө жеткиришти. Учурда алар обсервацияда жатышат.